Акыркы бир суткада өлкөдө вирустан дагы 4 киши каза болду. Алардын 3-өө Бишкекте, 1-өө Чүй облусундагы ооруканада жаткан. Илдет дагы 227 кишиден табылды. Бул сентябрдан берки илдет жугузган эң көп көрсөткүч болду. Алардын эң көбү Бишкек шаарында, андан кийин Чүй облусунда катталган. Ошто 2 мектеп окуучусунан аныкталган. Бүгүнкү күнгө 6 учур катталды. Ал 6 учурдун 4-өсү бул бир үй бүлөдөгү bir үй бүлөдөн катталып атат. Үй бүлөсүндөгү бир кызы бул Олимп мектебинде окуйт экен. Эки кызы бул биздин Жетиген мектепте окуйт экен. Алар бир жума бою мектептерге барган эмес экен балдары. Бирок биз ошого карабастан ошол балдары окуган класстарды 2 жумалык карантинге, үй карантинине кетирип, Ал эми Бишкектеги Газпром Кыргызстан мектеби карантинге жабылып, окуучулар аралыктан билим алууга өттү. 2 класстын окуучуларынан коронавирус табылган. Мындан улам Билим берүү жана Илим министрлигинин алгоритмине ылайык 2 аптага аралыктан окууга өткөн. Коронавируска каршы эмдөө Жалал-Абад облусунда да башталды. Ушул тапта эмдөөдөн 151 медицина кызматкери өттү. Вакцинаны биринчилерден болуп Саламаттык сактоо министрлигинин облустагы координатору алды. Эмдөөдөн өткөндөр 21 күндөн 28 күн аралыгында экинчи ирет эмделиши керек. Вакцинаны алса 21 күндөн кийин экинчи вакцинаны алат. Ошо менен Кудай кааласа, коронавирусту эми жуккан күндө дагы ооруп калган учурда дагы ошол ооруну көтөрүш, переносимость жеңилирээк болот деген ойдо ушу коронавируска каршы вакцинация эмдөөсү башталды. Облуска жалпы 18 000 даана вакцина алынып келинген. Ал 9 000 адамга жетет. Пилоттук негизде Нокен аймактык жана Жалал-Абад облустук клиникалык ооруканаларда эмдөө жүрүүдө. Акырындык менен башка район шаарларда да жүргүзүлмөкчү. 10 чактыны биз өзүбүз салып койдук, потому что биз азыр очередте 10 чактыдан ашып турат. Кайра эмне кылбастан булар дагы мындай ледовый пакеттер менен, муздар менен мындай температураны сактап турушат. Так, андан кийин ар бир вакцинага өзүнүн бирден шприси келген. Вакцинаны Жалал-Абадта алгач медицина кызматкерлери, мугалимдер, күч түзүмдөрү, андан соң 65 жаштан жогору жарандар алат. Ал эми 18 жашка чейинки балдарга, кош бойлууларга, өнөкөт оорусу бар жарандарга вакцина саюуга тыюу салынат. Биздин Жалал-Абад областында бардык район шаарлардан 4төн жооптуу адистерди чакырып семинар өткөздүк. Ал семинарды катышкан адистер азыр жерлерде ушул вакцинация жөнүндө түшүнүктөрдү беришип, алардын побочный эффекттери жөнүндө, сакталуу мерчемдери жөнүндө бардыгына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атышат. Мына район шаарларда азыр 194, 200, 300 деп уже списоктор келип атат мага. Кыргызстанда акыркы күндөрү коронавирус жугузуп ооруканада жана үй шартында дарыланып жаткандардын саны кескин көбөйдү. Учурда өлкөдө 932 бейтап стационарларда оору менен алышып жатат. Алардын 20сынын абалы канааттандырарлык. 666 кишинин акыбалы ортоо оор, 213 бейтап оор, 33 өтө оор деп бааланган. Ал эми илдетке каршы эмделгендердин жалпы саны 2705 жаран болду. Бибисара Орозалиева, Руслан Калматов, 7 канал, Жалал-Абад.